түнбү окумуштуулардын бул оорусу да дайыма ошону менен жүрөт да. Эмне үчүн деген суроо бизди вечный кыйнайт да. Эмне үчүн мындай дегенчи. Эмне үчүн деген суроонун жандырмагын илимди издеген окумуштуу Куттубек Исаков Ат башы районунан мектепти бүтөрү менен эле бала кезинен техникага жакын болуп, жактырган кесипти аркалоо максатында Борбордогу политехникалык институтка окууга кирген. Мен бала кезимде эле политехнический институтта эңсеп жүрчүмүн. Өзүм ошо техникага чукул адаммын. Эми биз бала кезде деген бул айыл жеринде тракторист жетпейт, шофер жетпейт. 9-класстан баштап бизди тракторист кылып колхоз колхоз жайында иштечүбүз. Анан мен техникага жакын болуп калдым өтө эле. Анан ушул жака келип жол куруучу машиналар жана анын жабдуулары деген адистикти бүткөм. Бүткөндөн түз эле мени мына азыркы Кулмшагыл болуп калды го. Ошол Кулмшагылга инженер-механик ал кезде багыт направление менен жөнөтчү. Ошо боюнча ошол жака иштеп калдым. Дипломдуу жетекчим кийин мага илимий жетекчи болуп калды да, Тургунбаев Жеңишбек Жумадылович. Эң күчтүү адам, талапты күчтүү коет. Ар бирибиздин жөндөмүбүзгө жараша ал киши канча 20дан ашык кандидаттар даярдады, доктор науктарды даярдады. Мен үчүн өтө кымбат адамдардын катарына кирет да. Ошол кишинин талабы боюнча ушул жакшы бүткөн студент эле деген маанде кадр керек болуп калды да. Кадр керек болгондо анан Министерство образования аркылуу тиги живыйден перевод кылып политехнический институтка киришкен. Ошондо инженер болуп келгем ошол жерге. 1986 экен, 87-жыл. Анан ошондон баштап ошол Жеңиш Жумадылович менен чогуу иштеп келатабыз. Анан целевой багытталган аспирантура деп коет. Москва, чоң шаарларда болчу. Окумуштуунун айтымында ал учурда аспирантурага өтүш азыркыдай контракттын негизинде эмес, бюджеттик негизде чектелген орун болгон. Техника илимине кызыккан адис Алматы шаарына аспирантурага өтөт. Тандаган темам ошондо эле ушундай бульдозер управляемый башкаруучу атпал менен анда мындай бияка буруп аргандай менен болчу да. Ошо менен иштеп калдык. Анда деле ушул тоо жолундагы көйгөйдү чечиш керек болду да. Көчкү түшөт. Көчкү түшкөндө тазалаган эчтеке жок. Анан бульдозерди барып түртөт. Түрткөндө көлдө бир ушундай эмелер болду. Жакшы эмес нерселер. Бульдозер түртүп атып кар менен ошо тоодон учуп кеткенчи. Анан ушуларды кандай кылып жоготуш керек деген ушуларды азайтыш үчүн анан же болбосо андан коркуп атып ошол толук тазаланмай калат. Анан ошон үчүн анан жанагы алдыга жылып чыккан материалды жасап, ошол боюнча мен кандидаттык диссертациям ошол боюнча да Алматыдан коргодум, 94-жылы коргодум, андан бери мына канча башта 30 жыл болуп кетти го. Анан ошондон бери ушул техника боюнча келатабыз. Ийне менен кудук казган илимий эмгектери менен Союздун автордук күбөлүктөрүн, патенттерин алган. Илимий жактан коргогон эмгегин Союз бөлгөн каражат менен турмушка ашырып, өлкөбүзгө зарыл болгон техниканын жакшыртылган түрү жасалган. Илимий эмгектин натыйжасында пайда болгон техниканын өзгөчөлүгү бульдозер жүк да ташый алат. Илимпоздорду түйшөлткөн учурдагы маселе бульдозер эми кумду да өзү чачуучу техникага айландыруу. Бул боюнча азыр илимпоздордун жоон тобу эмгектенип жатышыптыр. Трансформирующим рабочим органам деген эмне? Бул жумушчу жабдуусу бир жумушчу жабдуунун милдетин аткарып атып, если керек болсо экинчи жумушчу жабдуунун милдетин аткарганга оңой эле өтүп кетет. Машинист тракторист эмне кылат? Ичинен эле которуп койсо, бул бульдозерге айланып калат. Если ошол ичинен эле дагы бир рычаг түртсө, бул уже эмне болуп калат? Погрузчик болуп калат. Ошол эле убакта бул өзү биринчи келген идея эмне болгон? Бульдозерду айыл кергесинде башка жерлерде эч ким албагандыктан муну биз эмне кыламыз? Ушуну бульдозерду жөн эле бир килеген техника кылган жумушу бульдозер түрткөндөн башка ал жерлерде анчалык деле жумуштун көлөмү жок экен да бульдозер истегенге. Анан көпчүлүгү жанагы жүктөгүч, погрузчиктерди сатып алганда ар бир айыл өкмөт. Бирок анын жумушу бульдозердин жумушун аткарбайт. Анан биринчи биздин милдетибиз ушул бульдозерди кантип погрузчик кылабыз деген ой менен алынып чыкканда, анан ордуна мына биз эме койдук, тиги копшуну коюп, анан астына атвал бир эле убакта астын копшунун астын жаап калса бульдозер болуп калат.
кара үстүнө ыргытып койсо ал эмне болуп калат, ал погрузчик болуп калат. И ошол эле убакта ал көтөрүп жүктөш үчүн ичиндеги могу телескопический толкающий брус деп коебуз. Бул баягы түртүүчү брус, ошонун ичине өзүнчө жылып чыгып, жырып кайра кирип кеткен механизмди киргизгенбиз. Ошонун негизинде бул эмне болот? Астына карай чыгат дагы погрузчиктин деңгээлинде бийик көтөрүлөт дагы транспорт машинага жүктөгөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бул биринчи кылган жумуш болчу. Андан кийин дагы тенденция келатат. Анан бул жерде мына көрдүңөр, гусеничтер кастамандуу трактор, кастамандуу тракторлордун өзү колдонуу чектелип калды. Дегенде муну эмне асфальтта жүргөнгө болбойт, айдын ичинде деле жердин баарын касат деп туруп, муну жанагы эле эмелерге колдонбосо колдонуу мүмкүн болбой калат. Эмне кылыш керек? Эми жаңы проблема башталды уже. Ары бери жүргөнгө муну бир жакка алып барып иштетиш үчүн сөзсүз түрдө кошумча жабдуу керек, трейлер дегенчи. Ал менен тетик алыс татаалыраак жерлерге алып барып ташташ кыйыныраак. Ошон үчүн ушул нерсени биз жанагы дөңгөлөктүү техника орнотуш керек болуп, погрузчиктин ошо жүктөгүчтүн базасына которгонбуз. Экинчи стадиясында. Которгондо, бирок ал жерде карасаң стрела дегени ковшунун ортосунда турат. Биягы ашык чыгып турат, биягы ашык чыгып турат. Чыгып тургандан кийин бул тең салмактуулугун жоготкойт. Жүктөп алгандан кийин аны көтөрүп жүргөндө эмне болот? Ал кулап кетүү коркунучу көбүрөөк болуп калат. Анын үстүнө бизде тоо жолдору бүт эле тоо, кайда барсак тоо. Кичине эле бир дөңгөлөк эңкейип түшүп кетсе, бүт баары аңтарылып түшүп калышы мүмкүн. Эмне кылыш керек дегенде, анан биз ошол нерсеге стрела деп коет, ал погрузчикте. Ошол дөңгөлөктүн эки жагына алып чыгып, мына ушундай кылып эле ушун эки жагына алып чыгып, ошол эле убакта ал бульдозерде болуп иштейт, ошол эле убакта ал погрузчикте болуп иштейт. Анан бул жолдор жакында тоо жолдорунун баарын асфальттадык. Асфальттагандан кийин мурун баягы перевалда, ашууларда асфальтталбаган, анан баягы дөңгөлөк менен тиги жолдун ортосундагы байланыш жакшы болчу. Тайгаламай чыгып кетчү. Азыр асфальт болгондон кийин бул чыгуусу да өтө кыйын болуп калды. Бүт ошо ашууларда тыгындар көбөйүп кетти. Анан ошонун негизинде эмне кылыш керек дегенде, аны сөзсүз түрдө жолду тазалап мустан кетириш үчүн реагенттерди чачканга бир техника керек болду. Азыр карасак бизде эми ошо техниканын жоктугуна байланыштуу балдарды жана реагент менен кошо грузовой машинанын үстүнө жүктөп алышат дагы, анан лопата чакалар менен ыргытып жолдун үстүнө ар түрдүү химикалык реагенттерди же кумдарды сээп кетип аткандарды көбөлөгөртүп жүрөбүз. Анан эмне кылыш керек? Ошон үчүн ушул эле техниканы биз эмне кылдык? Ушуну давайте кум чачышка айландыралы. Ошондо мунун мүмкүнчүлүгү башка техника өтүп кетти. Азыр бульдозер, погрузчик, анан кум чачкыч астына киргизип атабыз. Кум чачкыч. Кум чачкыч болгондо Кытайдан мына былтыр эле сатып келишти кум чачкан техника. Анан артында машина жылпыратат, артынан чачып баратат. Бирок эң жаман жери чачканда артында калып атат. Бирок машина өсү ашууга чыга алабы деген суроо. Бул дагы өзүнчө бир чечүүчү суроо болуп калды. Ошон үчүн бул погрузчиктин бул ковша астында турат машинанын. Биринчи кумду чачып кетет, машина өсү муну алып жүргөн машина. Ошол өз чачкан кумга тайгаламай чыгып кете берет. Кептин баары ушундай болуп калды. Эми муну жаңы нерсени алыш үчүн бизге азыр мына мамлекет тарабынан гранттар берип атат иштегиле деп. Бирок ошону бизден Министерство транспорт и коммуникацияга барабыз, ал жерлер көрөт, биздин ишти адабет этет да, добро, иштегиле. Топто бир 10 чактыдай киши иштейт. Бирөөлөр эски менен иштешет. Математик бар өзүнчө, кандидат наук. Анын ичинде дагы кандидат наук механик бар. Проектировщиктер бар, компьютерщиктер бар. Ар ким өзүнүн жумушун аткарсат, ошол боюнча иш алып барабыз да. Анан багы чектелбеш керек да бул жерде. Эми Кудай буйрса деп сүйлөйүн, эмдиги жылы биз бир инвестор табабыз да муну серийный выпускка чыгарабыз. Мен өзүм үчүн тынбай калдым да, муну ушуну менен иштеп ушуну чыгарыш керек. Мунун баары ушул кептин баары ушунда да, муну сөзсүз түрдө чыгарыш керек.
Илимге баш оту менен кирген окумуштуу жаш кесиптештерине сунушун берип, насаатын айтып, мамиледе адамгерчиликтин үлгүсүн көрсөтүп келет. Бир нече аспиранттардын илимий жетекчиси болгон. Алардын бири техника илимдеринин кандидаты доцент Аманбек Алтыбаев. Кутебай агай менин илимий жетекчим. Анан кийин мен эң алгач ушу илим жолуна түшөйүн деп келгенде мени баягы мамлекеттик кызмат кызыктырып кетти окшойт да. Окуун жаңы бүткөн жаш баламын, анан аякта 4 жыл 5 жыл иштеп келдим. Бул мамлекеттик кызмат бул туруктуу эмес экен. Мен билим берүү жакка, илим жагына барайын дегенге 2005 жыл кайра университетке келдим. Бул агайдын адамга да адамдык сапатына тең келиш кыйын да. Адам деген бул жумуш менен адам эмес, адам деген өзүнүн адамдык сапаты менен адам болуш керек деген нерсени үйрөттү да баарыбызга. Тарбия берди баарыбызга. Үй бүлөдө мындай болуш керек. Дайыма эле бул жак менен жүрө бериш керек, үй бүлөнү караш керек. Үй бүлө менен жүргөн маалда бул жумушта ойлоп жүрүш керек. Тууган менен кандай мамиле болуш керек деген нерсени үйрөттү, эң жөнөкөй нерсе. Дос менен кандай болуш керек деген нерсени үйрөттү. Анан кийин бараги агайдын өзүнүн эмеси бар эле. Эч качан студенттин деңгээлине түшүп, ошо студент менен тирешпей келе. Эми ал студенттин деңгээли ал пока өсүп келаткан инсан. Ал силер ошо калыптанып калган инсансыңар. Анан силер ошо кичинекей баланын деңгээлине ошол менен урушасыңарбы? Деп ошол нерсеге чейин үйрөтчү эле да. Демек ошол биз ойлойбуз, бизде ошол эң жогорку адамдык сапатка тарбиялап келип, ошо азыркы маалга чейин бизге ошо агайдан совет алабыз. Айрым учурда финансылык колдоонун жоктугунан илимпоздор патенттерин сатып да жиберишет. Улуу муундарга таандык адат менен илимпоз көз майын коротуп, ар бир чиймесин адегенде кагазга түшүрөт. Бул жерде мен схемасын жасап, азыр ушул наука менен иштеп атабыз. Бул жерде бул могу жерде набор кылып аткандагысы. Бул болсо ошону мындай көтөрүп алып баратат. Атында ыргыткычы бар. Ошону күчөтүп кеткенде ыргытат дагы кетет. Ошол убакта бул бульдозер болду, анан артынан астынан карды түртүп кете берсе, артынан муну ыргытып кете берсе болот да. Комбинированный деп коет. Бул в режиме транспортном положении деп коебуз. Анан муну атайын кум себиш үчүн. Эгер песка разбрасывать кылам десе, мындай кылат дагы, кумду ичине толтуруп алат дагы, копшунун астына жаап коет, бул өзүнчө эле емкость болуп калат. Анан астын иштетип коет, чачып кете берет. Куттубек Исаков кесибин ушунчалык кадырлаган, өзгөчө баалаган илимпоз. Ал илимий эмгектен рахат аларын айтса, кесиптеши Аманбек Алтыбаев да тигилже бул илимий эмгегинин жыйынтыгынан рахат аларын айтат. Өзүмдүн ички дүйнөмдө бушуман болуп жүргөн идеяны кагазга түшүрүп, анан ошол нерсе бир жерге жарык көргөндө, мен ушул нерсени бир ишке ашырганга аракет кылдым. Эми ошол экен мындай жылдырып коюп, анан кийинки идеяны баштаган маалда рахат алам да. Бул нерсени элдерге жеткенге аракет кылдым. Мунун уланысын дагы аракет кылып баштайын деген маалда ошо мен өзүм жумушуман рахат алам. Анан бир баштаган нерсени кичине мындай учуу көрүнгөндө анан кийин деп кичине рахат алып калам да кичине. Биз өзү илимпоздор мындай орусча айтканда тыгышниктерде. Мен кыйратсам мындай далал. Мен мисалы үчүн көчөдө көрсөм мен айтат грузчик го депчи. Жумушка келсең деле келесиң, аябай деп өзүң кылып. Анан көргөндөр айтат да, бир жүргөн жансыңар депчи. Мисалы үчүн да, бирок биздин окумуштуулардын жумуштары абдан татаал. Мисалы үчүн кээ бир жумушчулар эртеден кечке иштеп кечинде барып эчтеке жок, тынчуктап жатып келет. Бизде күнбү түнбү окумуштуулардын бул оорусу да дайыма ошону менен жүрөт да. Мен ойлойм, чай ичип отурса да ошону ойлоп отурат болуш керек. Тиги жери эмне болот? Эмне үчүн деген суроо бизди вечно кыйнайт да. Эмне үчүн мындай дегенчи. Ошон үчүн көп нерселерди биздин кичине образ жашообуз башкачараак да. Кичине башкача. Мына жаштар илимге акыркы күндөрдө келбей калды, кызыкпай калды деген кеп сөздөр бар да. Сиздердин тармакта кандай мындай илимге кызыккан жаштар барбы? Сиз окуткан студенттердин арасынан? Азыр мына айлыкты эми көбөйтпөдү. Илимпоздордун айлыгын эми келет болуш керек. Ал мурун илимпоздордун айлыгы аябай өтө эле аз болчу. Аны эч кимдер түшүнсүн. Анан илимий изилдөөдө жалаң эле мурун фанаттар калганбыз да эскилер. Мен могу науканы жылдыра берейин деп. Ошо бир барак кагаздан бир пайдалуу бир нерсени жасап алса кудуңда 3 күн сүйнөт. Мактанганды билбеген, жөнөкөй, токпейил аалым жаш илимпоздор менен бирге эл чарбасына керектүү, зарыл, заманбап техникаларды жакшыртуунун үстүндө эмгектенүүдө. Окуу жайдын студенттери жактырган абройлуу окумуштуунун аткара турган иштери али алдыда.